Таластық жаш балбандарда үміт чоң. Бары тең жақында өткен жаштар арасындағы Ю-20 Азия чемпионатында байгелүү орындарды бағынтып, үлкен намысын қорғошкон. Жер үйкенін иштеткен Альянс Алтын компаниясы құттықтап, жаңы шығып келатқан жергиликтүү балбандарға акчабай сертификаттарды тапшырды. Мындай колдоо келечектеги чемпиондорго дем берди. Алтын Альянс компаниясы жетекчилерине чоң рахмат айтмакчымын. Ушунда бизге колдоо берип, көңүлүң алып турса, чоң ийгиликке жетишкиң келет экен да. Келечекте максаттарым бул ар бир спортчунун максаты бул Олимпиада чемпиону болуу. Ушул ийгилигиме жетем деп үмүттөнөм буюрса. Кен казган компаниянын акчабай сыйлыгына 12 балбан ээ болду. Мындан тышкары алардын ата-энелерине жана машыктыруучуларына да колдоо көрсөтүлдү. Таластык балдардан дагы жакшы бир стимул болуш үчүн ар бирине биринчи орунга 50 000 сом, экинчисине 40 000 сом, үчүнчүсүнө 20 000, 30 000 ушу байгелерин бүгүн атайын тапшырып атабыз. Андан тышкары 10 агайы аларга дагы 10 000 сомдон Альянс Алтын компаниясынын жетекчилиги тарабынан чечилди. Чоң спортко кадам таштаган бул жаштар Бишкектеги спорт колледжден тарбия алгандар. Мындан улам аталган окуу жайга кирүүнү каалагандар таластада көбөйгөн. Алардын суроо талабын аткарып, мыктыларын жеринде тандап алуу үчүн Шералы Сыдыков атындагы колледждин жетекчилиги Таласка келип, спортчу болом дегендерди сынады. Бул иш-чараны уюштурганыбыздын бирден бир себеби ушул ата-энелер дагы ушул шаарга барып убара болбосун деп өзүбүз келип айыл жергесиндеги таланттарды тандап кетип атабыз. Жалпы республикадан 3 класс 30 баладан 3 класс кабыл алабыз. Бул 9 спорттун түрүнөн. Эркин күрөш, керекерин күрөшү, дзюдо, кыз келиндер күрөшү, кыздар дзюдосу, отделение бокса, тяжелая атлетика жана ошондой эле футбол отделениясы. Каалоочулардын саны арбын аябай көп. Ошо 90 орунду 1000 спортчу талашат. Белгилей кетсек, облуста азыр өзгөчө күрөштү жайылтууга аракеттер көрүлүүдө. Бул максатта жергиликтүү бийлик спорт залдарды куруп, эскилерин оңдоп, балдар кыздар үчүн жакшы шарттарды түзүүдө. Буга жер үйкенин иштеткен компанияда кол сунуп, спортчуларга колдоо көрсөтүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.